Москва шаарынын тургундары, Қазақстан границага чыгып келүү, кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси, сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Черный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Орусияда мас киши балкондон чыга калып, унааларга ок чыгарды. Орусиянын Саха Республикасынын Якут шаарында мас адам үйүндөгү балкондон чыга калып эле көчөдөгү унааларга ок чыгарды. Бул тууралуу Шот Телеграм каналы жазды. Маалыматка ылайык, ал колундагы мылтыгы менен Лермонтов көчөсүндөгү батиринин балконуна чыгып, токтоп турган унааларга оңго жакын ок чыгарган. Ошол маалда бөлмөдө 2 баласы болгон. Кийинчерээк 40 жаштагы киши көп күндөн бери ичимдик ичип жүргөнү аныкталган. Окуя болгон жерге полиция кызматкерлери барышкан. Алар жакын жердеги королорду жана үйлөрдү курчоого алып, андан соң мас кишини кармашкан. Тез жардам бригадасы ага алкоголдук психоз деген диагноз коюшкан. Окуя болгон жерде ыкчам тергөө тобу иштеп жатат. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жок. Булак Супер KG. Европада теракт уюштурууга шектелген кыргыз жараны кармалды. Эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү делген кыргыз жараны Европада теракт уюштурууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, атайын кызмат чет өлкөлүк өнөктөштөрү менен Европа мамлекеттеринин бирине террордук акт уюштурууга аракеттенип жүргөн эл аралык террористтик уюмдун мүчөлөрүн аныктаган. Алардын катарында чет өлкөдө жашырынып жүргөн кыргыз жараны дагы болгон. Шектүү кылмыш жаза кодексинин кыргыз жараны чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүүсү боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалып Кыргызстанга алынып келинген. Мындан улам 29 майда Токмок шаарында кармалган жаранга тиешеси бар 17 даректе тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Натыйжада Ислам мамлекети эл аралык террористтик уюмунун атрибутикасы бар экстремисттик адабияттар, электрондук маалымат алып жүрүүчү каражаттар, байыңгызаттар, ок дарылар жана 28 майнинг жабдуулары табылып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Мындан тышкары табылган байыңгы каражаттары боюнча кылмыш жаза кодексинин байыңгы каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатуу максатын көздөбөстөн мыйзамсыз даярдоо менен 1971 жылы туулган жаран кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак Супер KG. Ички иштер министрлиги президент Жапаровго байланыштуу видео боюнча билдирүү жасады. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактарда өлкө жетекчилигинин өнү менен каржы компанияларынын жарнамалаган жалган видеолорго ишенбөөгө чакырды. Маалыматтар кандай, инвестициялык компанияларды жарнамалаган жалган видеолор тарап жаткандыгы жана анда жасалма интеллекттин жардамы менен түзүлгөн өлкө жетекчилеринин үндөрү кошулганы белгиленген. Урматтуу жарандар, өлкө жетекчилигинин үндөрү менен жасалган жалган видеолорго жана үн билдирүүлөрүнө ишенбеңиздер. Эгерде сиздин социалдык баракчаңызга ошондой видеолор чыгып калса, ага ишенип, башкаларга жөнөтпөөнү суранабыз. Жалган маалыматты тараткандарга мыйзамда жоопкерчилик каралганын эскертебиз деп айтылат билдирүүдө. Булак Супер KG. Ички аба каттамдарга санари паспорт менен учууга уруксат берилди. Эми өлкө жарандары ички аба каттамдарда санари паспорт менен учуп жүрө алышат. Бул тууралуу Манас аэропортунан билдиришти. Жарандар өлкө аймагында бир жерге учуп жатканда түндүк уюлук тиркемеси аркылуу санари ID паспортун көрсөтсө болот. Аталган тиркемени Google Play жана App Store'дан көчүрүп алса болот. Булак Назар News KG. Акылбек Жапаров Ош мамлекеттик университетинин студенттерине лекция окуду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында Ош мамлекеттик университетинин студенттери үчүн лекция окуду. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиргендей, Жапаров анда университеттердин өнүгүүсүнүн 4 модели, окутуунун кредиттик технологиялары жана академиялык эркиндик туурасында кенен токтолду. Ошондой эле ал студенттерге бизнес, бийлик жана илимдин биргелешкен аракети, илим-билим менен экономиканын байланышы туурасында айтып берди.
Мына сырткары өкмөт башы Ош шаарынын мектептеринин директорлору менен жыйын өткөрдү. Анда келечек моунду тарбиялоо, билим берүү жаатындагы инновациялык технологиялар туурасында кенен маалымат берди. Бизге келечекте окуучулар мектепти бүткөн соң 4 тилде эркин сүйлөгөн, бир өнөрдүн ээси, мекенчил жана адептүү болуш үчүн биргеликте активдүү аракеттерди көрүү зарыл, деди Жапаров. Ал учурда жасалма интеллект бардык тармактарда атааңдаштык жаратып жатканын, келечектеги муун анын тилин жатка билиши керектигин белгиледи. Булак Супер KG.